Саламатсыздарбы, назарыңыздарда өзөктүү маселе программасы, студияда Нуржан Ташполотова. Президенттик шайлоого саналуу күндөр калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгы тууралуу маек куруу максатында студиябызга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекованы чакырганбыз. Саламатсызбы? Нуржан Кармабековна, айтсаңыз, шайлоо участкаларынын бүгүнкү күндөгү даярдыгы тууралуу канчалык деңгээлде даяр деп айта алабыз? Анан ошондой эле баягы жаңы жабдыктар менен толук камсыздалдыбы? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү күнү шайлоо процессине даярдыктар жакшы болуп атат. Календардык планы менен бардык иштер аткарылып, өз убагында тийиштүү деңгээлде, тийиштүү тартипте аткарылып атат. Биринчиден, жалпысынан 2375 шайлоо участогу түзүлгөн. Анын ичинде 37 шайлоо участкасы республикабыздын аймагынын тышкары, биздин дипломаттык жана консулдук өкүлчүлүктөрдө. Ошондой эле кошумча Бишкек шаарында 33 участка түзүлгөн. Бардык участкалар даяр деп айтсак болот. Толугу менен бул жерде биз республикалык атайын шайлоо комиссияларына көмөк көрсөтүү үчүн республикалык штаб түзүлгөн. Ошол штаб менен бирдикте бардык уюштуруу, жанагы жабдыктар менен камсыз кылуу, ошондой эле электроэнергия, байланыштар менен камсыз кылуу маселелерин, өрт коопсуздугу маселелерин карап чыктык. Жаңы эле жакында эле инспекция жүргүзгөнбүз. Бардык аймактарда шайлоо участкалары даяр деп айтсак болот. Анан Борборлук шайлоо комиссиясы тарабынан жанагы автоматтык эсептөөчү урналар таратылып берген участкаларга 2-3 күндөн бери биз тестирлөөнү өткөрүп атабыз. Тестирлөө дагы ийгиликтүү өтүп атат. Мурдагыдай эле 1 сааттын ичинде 97% участкадан тийиштүү маалыматтарды алып атабыз ошол автоматтык эсептөөчү урналардан. Бул жерде айтып кетүү үчүн нерсе бул жана шайлоочулардын тизмелерин мамлекеттик каттоо кызматы ушул 4 октябрда акыркы тизмесин бизге өткөрүп берген. Ал тизмелер азыр участкаларга берилип, печатталып жана илинет участкаларга. Ошол акыркы тизменин негизинде биз дагы бир жолу текшерүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошол айрым участкаларда шайлоочулардын саны көбөйдү. Биз ошол тийиштүү шарттар бар бекен ошончо кишини өткөрүү үчүн жанагындай бир очередтер болбосун, бардык шарттарды дагы бир жолу кароого чечим кабыл алганбыз. Ошол республикалык штаб менен дагы бир жолу текшерип чыгабыз. Эми мурункуга караганда азыр жаңы жабдыктар келип, бюллетендерди эсептөө системасына өзгөрүү кирбедиби? Канча убакыттын ичинде ошол шайлоонун жыйынтыгы билинет 15 октябрь күнү? 15 октябрь күнү добуш берүү саат 8-те аяктайт. Ошол добуш берүү аяктагандан кийин жанагы жыйынтыктоочу отчет ар бир эсептөөчү урнадан чыгарылып, ошол канча байкоочу, канча жана талапкерлердин өкүлдөрү ошол жерде болсо участкада, ошол нускада баарына печатталып колдоруна берилет. Ошондон кийин добуш берүүнүн жыйынтыктары борбордук серверге жана биздин сайтка жайгаштырылат, автоматтык түрдө жиберилет жана жайгаштырылат. Бул мен айтып кеткендей 1 сааттын ичинде 97% участкадан ошондой маалыматтар келип түшөт. Бул бирок алдын ала жыйынтыктар болот, андан кийин кол менен саноолор өткөрүлөт. Быйыл биз бир жакшынакай жаңылык кылып атабыз бул процедурада. Кол менен саноо аяктагандан кийин ошол кол менен саноо протоколу дагы ошол эле убакытта графикалык копия катары асуу аркылуу сканированиядан өтүп, борбордук серверге мындай сүрөт катары дагы жайгаштырылат. Бул маалыматтардын тез келүүсү, мен ойлойм, биздин жарандарыбызга тез арада ушул жыйынтыктар боюнча маалыматтарды жеткирүү максатында болот. Мен ойлойм, бул абдан жакшы болот, биздин жарандарыбыз тынч болсун. Ыңгайлуу шарт түзүлөт экен. Мурдагыдай кечке карап отурбай, тез арада алганга. Ошондуктан мен биздин шайлоочуларды чакырып кетет элем, ушул биз менен бирдикте 8ден кийин баарыбыз ушул сайтты карайлы, ошондой эле теле аркылуу дагы биз түз эфирде жыйынтыктарды көрсөтөбүз. Тез арада
маалыматтарды ыкчам берүүгө жеткизгенге аракет аракет кыласыздар. кылабыз. Эми азыр Борбордук шайлоо комиссиясына негизинен арыздаттануулар көбүрөөк түшөт эмеспи? Талапкерлердин тарапташтарынан, өзүлөрүнүн кандай тариздеги арыздаттануулар түшүп жатат, анан кандай баягы жооптору кайтарылып атат? Жалпысынан ушул шайлоолор дайындалгандан баштап 89 арыздаттануулар, кайрылуулар келип түштү. Аны дифференциация кылсак, ошол талапкерлерге карата анын ичинде 68 арыз болду, ушул 82ден. Анан 14 арыздар ушул массалык маалымат каражаттарынын адресине келип түштү. Анан анын ичинде ушул шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча 21 арыз болду. Биз 21 арызды дагы карасак, бул 11 арыз административдик ресурс пайдаланылып атат деген арыз келип түштү. Бирок ушул 11 арыздын ичинде 10 арыз кандайдыр бир негизделбеген, далилдери жок болуп түштү. Ошондуктан биз аны канааттандыруудан баш тарттык. 13 арыз бул жанагы үгүт иштеринин эрежелерин бузуу боюнча келип түштү. 9 арыз ушул канааттандырылган жок. Бирөө канааттандырып, бир массалык маалымат каражаттын аккредитациясы жокко чыгарылган. Ошондой эле башка маселелер боюнча, финансылоо, каржылоо маселелер боюнча дагы 3-4 арыз келип түштү. Анан азыр бизде дагы кароодо дагы 20га жакын арыз жатат. Айтып кетчү нерсе, дагы 2 арыз болчу, жана диний ишмерлер ушул үгүт иштерине катышып атат деген арыз болчу. Ал маалым биздин жарандарыбызга. Алар боюнча чечимдер чыгарылган, дагы чыгарылат. Анан жана улуттар аралык мамиле боюнча дагы 16 арыз кароодо. Айрым арыздар боюнча биз жанагы тийиштүү ыйгарым укуктуу органдардын корутундусуна биз таяныш керекпиз. Ошондуктан биз тийиштүү органдар менен бирдикте иштеп атабыз бул арыздар боюнча. Анан бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы менен мамлекеттик каттоо кызматы шайлоо системасынын колдонулушу тууралуу түшүндүрмө көргөзмө болуп өттү. Анда добуш берүү процесси жана автоматтык урунанын иши көрсөтүлдү. Ушул бүгүнкү иш-чара тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, биз шайлоо процессинде жаңы модельди колдонуп атабыз. Ал жаңы модель эң мындай заманбап жаңы технологияларда негизделген. Ошол технологиялардын мындай кандай иштөө тартибин биз бүгүн презентация кылдык. Бул иш-чара баягы эле ушул жарандарыбыздын ушул шайлоого добуш берүүнүн жыйынтыктарын аныктоого болгон ишенимди бекемдөө. Ошол максатта биз бардык деталдарын, бардык ушул процесстин этаптарын айтып бердик. Бул иш-чарага талапкерлердин өкүлдөрүн чакырганбыз, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, ошондой эле эл аралык жана коомдук байкоочуларды дагы чакырганбыз. Бардык этаптарын айтып бердик, идентификациялоо жана асууну колдонуу тартибин. Бул жерде абдан маанилүү биздин чоң жетишкендигибиз ушул жаңы технологиянын негизинде биз жакшынакай бир контролдук инструментти алып атабыз. Жана кол менен саноо, бул акыркы жыйынтыктарды аныктоо үчүн кол менен саноо жүргүзүлөт баары бир. Бирок ушул асуунун жанагы электрондук жыйынтыктары бул мындай контролдук инструмент болуп атат. Бул жанагы ушул добуш берүүнүн жыйынтыктарын чынчыл жана так аныктоого жардам берет бизге. Мен ушул жерде Борбордук шайлоо комиссиянын төрайымы катары айтып кетет элем, биз кепилдик беребиз. Ушул бардык жыйынтыктар так саналат. Ошондуктан шайлоонун натыйжасы, шайлоонун жыйынтыктары бул жарандарыбыздын колунда. Ар бир шайлоочунун добушу так саналат, эске алынат. Ошондуктан мен ойлойм, бул абдан жакшы жетишкендик, бул абдан жакшы негиз ушул шайлоонун тагдырын
эл чечиш керек, ошого биз негиздерди түзүп бердик. Ошон үчүн шайлоого катышып, өзүңүздөрдүн тандооңуздарды жасаңыздар. Эркиңиз менен. Каттоо кызматы тизменин эң акыркы такталган бөлүгүн сиздерге 4 октябрда тапшырды. Канча шайлоочу добуш берүү укугуна ээ? Шайлоочулардын тизмеси ушул добуш берүү күнүнө 10 күн калганда мамлекеттик каттоо кызматы бизге берди, тапшырып берди. Бул шайлоочулардын тизмесине ылайык 3.025.768 жараныбыз шайлоочулардын тизмесине киргизилди. Анын ичинде 18.580 жараныбыз ушул чет өлкөдө добуш берүүгө укуктуу. Шайлоочулардын тизмеси ушинтип көбөйдү. 110.000 жаранга көбөйдү. Биз анткени 15 августта алдын ала тизме башка болчу. Анан ушул 45 күнүн ичинде тактоо мөөнөт берилген, быйыл көбүрөөк мөөнөт берилген жаңы мыйзамдын нормаларынын негизинде. Анан ушул жарандарыбыз активдүү катышып, ушул процесске ушундай жыйынтыкка келип атабыз. Шайлоочулардын саны көбөйгөн. Шайлоочулардын саны көбөйдү. Анын ичинде биометрикалык маалыматтарды тапшырышты жарандарыбыз. Ошондой эле жанагы естественный фактор, жарандарыбыздын саны негизи калктын саны көбөйүп бараткандыгын, калктын саны көбөйдү. Ооба. Ана буга дагы форма 2 негизиндеги жанагы шайлоого катышуу укугу дагы себепчи болсо керек. Ооба, президенттин шайлоосунда жалпы территориябыз бир шайлоо округу, ошондуктан жарандар ошол ыңгайлуу өзүнө ыңгайлуу жерде добуш берүүгө укуктуу. Ошонун негизинде форма 2 негизинде 316.000 жараныбыз өзүнүн шайлоо адрестерин өзгөртүштү. Форма. Эми ушул программабыздын аягында жарандарга кайрылууңуз. Жарандарыбызды чакырып кетет элем, ушул эркин добуш берүүгө бардык шарттар түзүлдү. Жаңы шайлоо реформанын негизинде натыйжасында биз ушундай чынчыл добуш берүүнүн жыйынтыктарын саноого, эсептөөгө бардык негиздерди түзүп, ошого жеттик. Ошондуктан өз эркиңиздер менен добушту бериңиздер. Анан мен чакырып кетет элем, эч ким сиздин эркин добуш берүүңүзгө таасир этүүгө укугу жок. Анан ошондой эле эч ким биле албайт сиз кимге добуш бердиңиз. Биз бул жерде добуш берүүнүн жашыруундугун мындай кепилдейбиз да. Ошондуктан мындай ар кандай маалыматтар болуп атат, ар кандай жарандарыбызды мындай бурмалап калып мындай маалыматтар таралып атат. Ушундай биз канчада келгениңди билип, ушул кимге добуш бергениңди билип алабыз деген бир маалыматтарга ишенбеңиздер. Эч ким биле албайт сиз кимге добуш бергениңизди. Ар бир жаран өзү чечет кимди тандайт. Ар бир жаран өзү чечет. Ошону биз ушул жашыруундугун биз кепилдейбиз. Анда Нуржан Карманбековна, бүгүн убактыңызды бөлүп, шайлоо тууралуу маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде өзөктүү маселе программасы болду. Бүгүнкү студиянын мейманы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова болду. Ала Тоо 24 каналынан алыстабаңыздар.